Ош облустар аралык ооруканасынын кызматкери Ыкыбал Карагулова үчүн бүгүнкү күн өзгөчө. Анткени ал мындан 43 жыл мурун дал ушул 15 сентябрь күнү алгачкы жумушун баштаган. Ошондон бери калк ден соолугу үчүн жан аябай иштеп келет. Жумушун сүйгөн өмүр сакчысы ар бир бейтапка өз жакынындай мамиле жасайт. Ишке кирип эле бул жерде мен биринчи санитаркалык иштен баштаганмын. Анан диктофондун центрде иштедим. Ал жерде выпискаларды мындай машинкада печатать этилем. Ошону иштеп жүрүп, анан ушул эле ооруканада медициналык окуу жай ачылган орто мед кызматкерлер үчүн. Ошол жерде окуганмын. Түшкө чейин иштейт элем, түштөн кийин окуп, ошол жерде бүтүп, кайра эле ошол жерге ишке медайым болуп калганмын. Эртеменки ишим ушул эртеменки обходдон башталат. Бул биринчи тазалык боюнча территория бар, территориясы чоң оорукананын. Ошол территориянын баардыгын кыдырып, бир сыра карап, кемчилик болгон жерлерге территория бөлүмдөргө бөлүнгөн, ошолорго айтып, караттырып, жумушчулар менен бүт кездешип, ишибизди кечке чейин пландаштырып, анан бөлүмдөргө киремин. Каарманыбыздын эмгеги бааланып, өлкө башчысы ага саламаттыкты сактоого эмгек сиңирген кызматкер ардактуу наамын ыйгарды. Сыйлык алганына жетине албай кубанганын айткан медайым бул ага кадимкидей дем, шык бергенин кошумчалады. Келечекте дагы күч кубат, дем берип, дагы иштегенге, жаштарга иштегиле деген мындай инициатива менен келип, иштеш керек экен, эл эмгегин жер жебейт дегендей, иштесеңер ушуга жетесиңер, жашсыңар, эмгектенгиле деген сөздү гана айтып атам 2 күндөн бери. Рахмат деймин, ушунча президентибизди, ушу эмгегибизди баалап, болгондо дагы орто мед кызматкерлеринин баалап, ушундай сыйлыкка жеткизгенине рахмат дейм. Анан эң чоң сыйлык жамаатымдыкы дейм, жамаатыма терең ыраазычылык менен таазим этип, рахмат дейм жана сыймыктанам. Карагулова учурда ооруканадагы 500дөн ашуун медайымдын ишин көзөмөлдөйт. Кесиптештери анын жумуштагы тактыгын, жылуу мамилесин жана тазалыкка маани бергенин баалашат. Бизди жумушта эле тарбиялабастан, жумуш учурунда биз ушул жерден, ушул кызматтан үй бүлөлүк турмуштун шартын, үй бүлөлүк тарбияны, көпчүлүк өзүбүздүн кыргыз элибизге бере турган бүт тарбияны ушул эжебизден алдык. Анан дары дармек боюнча биз жетекчибизден көп нерсени маалымат ала алдык да. Жетпеген нерсебизди, өзүбүздүн бөлүмгө керектүү нерсени, больницабызга керектүү нерселерди бүт ушул эжебиз аркылуу ала алабыз. Көйгөйдүн бардыгын ушул эжебиз аркылуу чече алабыз да, башкы медайым эжебиз аркылуу. Быйыл Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын 3 кызматкери ардактуу наамга ээ болушту. Анын экөөсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы болсо, бирөөсү дал ушул медицинага эмгек сиңирген кызматкер Ыкыбал Карагулова. Сыймык Марат уулу, Мунар Жумабаев, ЛТР, Ош шаары.